Мен сенин жүрөгүңмүн. Сен али төрөлө электе эле денеңде иштеп баштаган. Билсең, уктасаң да, бассаң да, турсаң да, бир мүнөткө да токтобой көкүрөгүңдө түрсүлдөп согуп келем. Бирок сен бир жолу болсо да маани берип, дүкүлдөп жаткан жүрөгүң жөнүндө ойлонуп көрдүң беле? Уккансың, бирок маани берген эмессиң. Билсең эгер, мен сенин денеңди кыймылдаткан моторуң, жүрөгүң болом. Эчен жылдан бери мен жөнүндө ойлобогонуң үчүн, мени тыңшап, кызыгып көңүл бурбаганың үчүн бүгүн сага насаат айтууга аргасыз болдум. Сен энеңдин курсагында 19 күндүк түйүлдүк элең. Дал ошол кезде атайын бир клеткалардын тобунан жаратылып иштей баштадым. Мен акырындан өрчүп, кан айланган оюкчаларым жана тамырчаларым пайда болду. Сенин азыр 6 мүчөң, колу бутуң, бардык органдарың бар. Бирок башында мен жүрөк баш болуп, бир гана клеткадан акырындык менен көбөйүп, бири-бирибизден айырмаландык. Мени түзүп турган клеткалар өзгөчө чеберлик жолдор менен программаланган. Белгилүү бир санга жетип, топтолгон соң, али 22 гана күндүк кезибизде баарыбыз Кудай дедик дагы, канча убакыт иштерибизди билбеген жолго сапар алдык. Чындыгында сен мени аз эстейсиң. Эчен жылдан бери дүкүлдөп токтобой согуп, денеңе жашоо тартуулап келген аракетиме эч бир көңүл бурбайсың. Качан гана каттуу чуркаган кезиңде буттарың, денең дагы да көп кан сурагандыктан бат иштөөмө туура келет. Ошондо гана бир аз сезгендей болосуң. Ошентсе да мен тууралуу тереңден ой жүгүртпөй, бейкапар, капилеттүү өмүр сүрүп келесиң. Ойлончу. Сен мени бул милдетти түбөлүк аткарчудай сезип, мени эч качан чарчабачудай сезип, кайдыгерликтин сазына баткандайсың го. Ал эми чыныгы кайдыгерлигиң болсо, мени кайдан таап, мага кантип ээ болгондугуңду, мени сага ким белек кылып бергендиги тууралуу ой жүгүртпөгөндүгүң деп билем. Эгер билсең, мени сага тартуулаган улуу жараткан тууралуу ой жүгүртпөйсүң, мына ушул кайдыгерлигиңе мен чыдай албайм. Мектепте сага жүрөк бул кан айландыруучу насос деп сабак берип коюшу мүмкүн. Сенин мээңе кан жеткирбесем, сен манжаңды да кыймылдата албай каласың. Дагы канча убакыт иштеримди өзүм да билбейм. Денеңде сенин оюңа сыйбаган тактык бар. Ар бир органың мага муктаж. Өпкөң аба жутушу үчүн дагы мага муктаж. Ашказаның тамак жеши үчүн дагы мен жүрөгкө муктаж. Эми болсо мени жакшылап ук. Сен үчүн дагы канча убакыт согоорумду билбейм. Качан гана жан алгыч периште Азраил келип, мага токто демейинче сого берем. Азраил дагы мени бир себептер менен токтотот. Азыр заман башка, бали кырсыктар көп. Сен кокустап калсаң, мага Азраил келет да токто деп жанымды алууга буйрук берет. Ошондуктан өзүңө сак бол. Унааңды акырын айда. Сүзө албасаң терең сууга чөмүлбө. Кыскасы, өлүмгө карап чуркаба. Өлүм өтө татаал. Эгер сен кокустуктардан этият болсоң, сага жашоо тартуулап сого берем. Жогорудагылар макул кокустук дейли. Бирок сен мага күн сайын зулум кылып, өмүрүмдү кыскартып жатасың. Мени капаланткан бул силердин иретсиз башаламан жашооңор. Туура эмес тамактанууңар, кыймылсыз креслодо отура бересиң. Жалкоолугуң, айрыкча стресске алдырып, жөнү жок ачууланып, ар ким менен араздашып урушканыңар өмүрүмдү кыскартып жатат. Кээде сенин кылган жоруктарың аша түшөт. Чыдайын дейм, сөгүнөсүң каттуу, урушасың, кайгырасың, ачууланасың, жинди болуп шоктоносуң. Каттуу кайгырып туруп алсаң да, чыдайын дейм, бирок кээде көтөрө албай өзүмдү жоготуп коем. Ошондо ызы чуу салып, тез жардам чакыр, өлүп калат го, суу чач бетине, врачтар болсо токту кой көкүрөгүнө деп дүрбөлөңгө түшүп калышат. Кудай сактасын. Бирок мени ошончолукка жеткиргичең эмнеге ойлонуп алдын албайсың? Акыры мени инфаркт менен оорушум шартпы? Көп жегениң мага зыян берүүдө. Мөмө жемиш жесең да макул эле. Бирок майлуу тамактарды нормадан көп жеп жатпайсыңбы? Аз келгенсип кыймылың дагы аз. Жеген тамагың болсо белгисиз эмнеден даярдалган. Уулуу, арамбы карабайсың. Зыяндуу тамактарды ылгабай жеп жатасың. Ата бабам жеп келген, мен эч нерсе болбойм деп ойлоп жатасыңбы? Жок, алар таза азыктардан жешкен. Алар аттын үстүндө ат чабып, тоодо чуркап, жоого чыгышкан.
Аларга күчтүү азыктар керек болгон. Сен болсо жегенден тойбойсуң. Курсагыңды май басканы аз келгенсип, эми мага жүрөккө дагы май толууда. Ийненин учундай кичинекей тамырчаларым бар. Сен туура эмес тамактангандыктан кээ бир тамырларыңды май басып, кан айлануу начарлап жатат. Сен туура эмес тамактансаң, ашказанды да, өтүңдү да, мени да кыйнап айламды кетирчү болдуң го. Эсиңде болсун, мага руханий дагы, физикалык жактан дагы зыян берүүдөсүн. Туура тамактан. Болбосо бир күнү доктурлардын дарысыны азык кылып курсагың тоюп калат. Ачууланба. Ачуулансаң титиреп кетем. Клеткаларым иштен чыга баштайт. Айланаңды карачы. Жүрөк оору менен канча адам каза болуп жатат. Кыймыл аракетиң өтө аз. Көп жеген оору чакырат. Аз кыймылың болсо кошумча болуп дагы да мени алсыратууда. Ата бабаларың көп басышкан. Сен да жок дегенде спорт менен машыкпасаң, күнүнө жарым саат жөө басып тур. Ошондо баарыбыз рахат алып, дагы да тап иштейбиз. 5 маал намаз окуган досторуңга карачы. Чынын айтсам, ошол досторуңа суктанып кетем. Денеси да кыймылда, жүрөгү да тынч, жай алып согот. Сен бир ай орозо кармаган учуруңда ушунчалык рахат алам, 1 жылдык кыйналуу жазылып кетет. Эски клеткаларым тазаланып, өзүмчө эле кубаттуу боло баштайм. Мен кандай түзүлүштөмүн билесиңби? Мен 4 камерадан турам. 2 дүлөйчү, 2 карынча. Алар өзара оң жана сол тарап болуп бөлүнөт. 2 тарап дубал менен бөлүнгөн. Ар бир тарапта дүлөйчү карынча менен клапан аркылуу байланышып турат. Бирок оң жана сол тарап бири-бири менен такыр байланышпайт. Байланышпаганынын себеби кан капталга артка кетип калбайт. Бир багытта жүгүрүш керек. Ошондуктан менин сол тарабым аркылуу кычкылтекке каныккан өпкөдөн келген кан өтөт. Оң тарабым аркылуу көмүр кычкыл газына каныккан денеден келген кан өтөт. Мен канды туура бөлүштүрүп, функциямды так аткарыш үчүн ар дайым жыйырылып жана жазылып турушум керек. Бул процесс ритм деп аталат. Ошондуктан мен ар дайым кичине жана чоңоюп согуп турам. Эгерде мен жөнүндө терең айтсам, сен мени түшүнбөйсүң. Ошондуктан мен сага бир аз болсо да түшүндүргөнгө аракет кылайын. Денеңдин кайсыл жерин кессең кан чыгат. Ошол ар бир каныңды мен айландырам. Эгерде денеңде кан айланбаса, сен өлөсүң. Мен айландырган кан бармагыңдын учуна чейин барат. Мен айландырган кан ар бир денеңдин бурчунда болот. Мен айландырган кан ар бир денеңде бар. Ошондуктан мени кайгыртпа. Мени сага тартуулаган Аллахка шүгүр кыл да, буйруктарын аткарып намаз оку, зикир кыл, орозо карма. Мени ошентип жай соктуруп бакытка бөл. Көңүлүм тынч согой. Эсиңде болсун, дагы да эскертем. Азраил келип мага токто дейт. Менден жанымды сууруп алат. Ошондо ар бир органдарың өзүнчө жан берет. Өпкөң өзүнчө ооруйт, бооруң өзүнчө ооруйт, көзүң өзүнчө ооруйт. Башың, бутуң, колуң, ар бир органың өзүнчө жан берет. Ар бир органың менен ооруну сезесиң. Эгер Аллахка тооба кылып, Аллахты ыраазы кылып, жан бере турган болсоң, бизге да жеңил өлүм тартуулайсың. Өзүңө да оңой болот. Капилетте калба. Кийинки насаатты ашказанга өткөрүп берем. Анын да сага айтчу сөздөрү бар. Мен сенин жүрөгүңмүн. Мен кантип согом? Кандай дауыс чыгарам? Ушуну ук дагы терең ойлон. Мен жүрөк токтогондо кантип токтойм, карап көр. Урматтуу достор, жүрөк тууралуу ушул жерден бүттү. Буюрса, кийинки видеодо ашказан тууралуу кеп калабыз. Ушул жумада биз сиздер менен кереметтүү адамдын түзүлүшүн бирге чогуу үйрөнөбүз. Биздин канал менен болуңуздар. Буюрса, алдында эң кызыктуу видеолор күтөт. Эгерде сиз подписаться кнопкасын баса элек болсоңуз, анда басып коюшуңузду сунуш кылабыз. Бирге өнүгөбүз. Көптү бил канал менен бирге болуңуз. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.